Қазақстанда рахмат айтуу күнү белгиленди. Бул дата кокусунан тандалган эмес. Дал ушул жалган Куран айынын биринде Казакстан эли ассамблеясы түзүлгөн. Ошентип өлкөдө бул майрам 2016 жылдан бери массалык түрдө белгиленип келет. Бүгүнкү күндө Казакстандын көк желеги 120дан ашуун улуттарды жана элдерди бириктирет. Бир түндүктүн астында ынтымагы ыдырабай, биримдикте өмүр сүрүп келет. Касым-Жомарт Токаев бул биримдик менен ынтымак кыйын кезеңдерди жеңип, бирдиктүү өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн иштеп келе жатканын белгиледи. Дал ушул баалуулуктар жалпы улуттук уникалдуулуктун ажырагыс бөлүгүнө айланды. Бул күнү бардык казакстандыктар туугандарына, мекендештерине жана өлкөсүнө ыраазычылык билдирип, каалоо тилектерин айтышат. Мы можем сегодня поблагодарить друг друга, пожелать 30-е, 40-е, 90-е года. Много людей сюда приезжало не по своей судьбе, да? Бул күн өткөнгө тазим кылып, келечекке ишенимдүү кароого чакырган майрам. Көптөгөн элдер тагдырдын буйругу менен Казакстанга көчүп келишкен. Казак калкы өзгөнү өзүндөй көрүп, меймандостугун көрсөтүп, нан менен тосуп алды. Ушундай оор мезгилде мажбурлап жерге отургон элдердин боор тартып калган кайрымдуу урпагы казак элине ыраазычылык билдириши керек. Казакстан эли ассамблеясы баарыбызды бир кызыкчылыкка бириктирди. Достук уюмунун 30 жылдыгынын алкагында жалпы өлкө аймагына 1000ге жакын масштабтуу иш-чаралар өтөт. И вот нашего 30-летия проводится около 1000 мероприятий, организованных по всему Казахстану, во всех домах дружбы. 70 лет здесь живу. Казакстанда 70 жылдан бери жашап келем. Бул куттуу жерде жашоо бактысы үчүн өлкөгө чоң рахмат айткым келет. Люди, которые здесь живут. Спасибо вам большое. Жалпы элге, халыкка. Жалпысынан мен өлкөгө, элге ыраазымын. Жан шерегибиз жашоого бирдей аралашканыбыз, ушундай үй бүлөбүз, балдарыбыз бар жана ушундай жашоодо жашап жатканыбыз үчүн рахмат айтам.